Жана Шүмшүк Акылбек Үсенбекович. Жер мафиясы Ысык Ата районуна канчалык тийиштүү жана дагы канчалык таасир эткен? 96-жылдары берилген жерлерди дагы ал электер көп экен. Миңдеген киши. Жаңы ген планды чийгенде сен өкмөт уруксат беребиз кошконго жер. Кайра ген план жасайбыз деп 7 миллион бөлүнүп атат. 800 кишинин арасында менин фамилиям бар. Бар меники. Бирок мен барып, мен жерим гана бербейсиң эреби десем, не дейт? Бетиңер барбы? 7 миллион ашыкча болсо мага мен сурабадым беле бала бакчага берип койгула. Мен бала бакчаңарды бүтүрөм деп. Суу тийбесин деп айыл өкмөтүнө мына кредит жасап атыптыр да. 1 миллион 200 миңге. Ой, алтыным, Ивановкадан 1 миллион 200 миңге үй сатып албайсыңарбы? 4 миллионго чейин чыгып кетип атат булардын футбольный полесичи. А негизи канча салыш керек? Президент баягыда эмне дедиле? Баарынын эле колунан келбейт. Эмнеге ошону тырышып бербейт? Эң башкы себеби? Аты, фамилия жөнүндө мындай. Аты коррупция, отчествосы коррупция, коррупционеров, коррупционер, коррупционерович. Сиз буга чейин 4 жыл депутат болуп отурбадыңызбы? Мисалы. Мына ушул маселени билгенсиз. Туурабы? А эмнеге аягына чыга алган жоксуз? Урматтуу көрүүчүлөр, жакында эле президент жер мафиясы деген сөздү айтты да. Ушул жер мафиясы Ысык Ата районуна канчалык тийиштүү жана дагы канчалык таасир эткен? Акбөкөн Таштанбеков менен маек курабыз. Сиз өткөн бөлүктө социалдык объекттер жөнүндө айтып жатканда, жер мафиясы, андагы болуп жаткан схемалар жөнүндө, жашырылган жерлер, менчик өтүп кеткен жерлер жөнүндө жана андагы чоң адамдардын тиешеси бар экени жөнүндө айтып берем дегенсиз. Анда бир баштан баштайлы. Кайсыл айыл өкмөттөн баштайсыз? Жана дагы андагы гектар канча чоң? Негизи жалпы район боюнча айта турган болсок, бир 5000ге жакын гектар жер катылып турат. Бул кээ бирөөлөр айтат, эми 5000 гектарды кантип, бул куру сөз эмес. Мына экраныңарда азыр көрүп атасыңар. Бул ошол убактагы Акаевдин убагында 2002-жылдагы чечими комиссия түзүп атат. Анан силер байкасаңар, менин да фамилиям бар. Мен ошондо президентке кирип, Чүй областында аябай элдердин укуктары бузулуп атат, реформа жүрбөй жатат деп баргам. Анан ошондо ушундай комиссия түзгөн. Талгарбеков ошол маалда ошону жетектеди. Мен болсо Ысык Ата району боюнча комиссияны жетектеп, көптөгөн ошондо мыйзам бузуулар табылды. Негизи Чүй областы боюнча биз 19.000 бир 400-300 гектар катылып турган жерлерди тапканбыз. Ысык Ата районунда мен эсимде жок, ошондо канча гектар экен, бир топ болчу, бир 5-6 миң гектар. Анан кийин баягы комиссия бүтү, жыйынтыгын антип бүткөнчө баягы революция болуп кетпеди 2005-жылы. Анан кийин бул баары калып калган экен. Революциядан кийин бул эрүүгулдар кайра баягы эски жолуна түшүп, кайра эле баягы мындай жерде ит атадын карматыппы? Жерди эметип кетти. Анан негизи анан жанагы ошол маалда тетиги 95-96-жылдары берилген жерлерди дагы ал электер көп экен. Миңдеген киши. Тизмелери да бар. Тизмеси бар. Тизмеси бар. Бирок аягына чейин чыкпай койгон да бул тизмени. Ошо тизмеде 1000ден ашык тургундар бар, бирок негизи тургундар 5000ге жакын болчу. Эмне үчүн азайтып койгонун мен билбейм, бирок азыр тизмеде бир 1000ден ашыктай киши бар. Булардын баары жанагы көк китептер менен жүрөт, 49 жыл аренда деп, ошону менчикке өткөрө албай, баягы улам тизмени алмаштырып отуруп, эми мен жолун билем, анын жолу оңой эле. Бул рай администрация чечиш керек эле, анан биринчи айыл өкмөттөн кийин, анан кийин өкмөткө барыш керек болчу. Өкмөттүн чечими чыккандан кийин ошол өкмөттүн чечимин анан жогорку кеңеш бекитип бергенден кийин күчүнө кирип, анан алат. Эмне үчүн дегенде 99-жылда жана кодекс кабыл алынганбы, 16-июнда күчүнө кирген. Ошол 16-июнга чейин эгерде чечим бар болсо, анда менчикке проблема жок эле өткөрүп берет. Ал чечимге рай администрациянын эле чечими керек. Ал чечимдин ичинде сага фамилияң болуш керек. Канча гектар жер сага берилиши керек деген эле эки эле нерсе керек да, ошол бир эле токтомдо эки эле или эки токтом болот кээде. Ошол эле керек болду, ошол менен эле каттап коет. Эгерде 99-жылы 16-июндан кийин болсо токтом, анда өкмөт. Эмне үчүн дегенде жер айыл чарба багытындагы жерлер
менчик болуш керек, же болбосо өкмөттүкү. Муниципальный жер болбойт. Ал только айылдын ичиндеги жана земли населенных пунктов, земли промышленность деген ошолор деле менчикке өтөт да. Анан эми эң негизгиси бүгүнкү элди алдап, элдин мээсин айлантып аткан бул эң биринчи бул жанагы ИЖСке берилген жер. Башка айыл өкмөттөргө караганда Кыргызстан боюнча именно ушул Ивановкада, мурунку Ивановка айыл өкмөтүндө 100 гектарга жакын ошондой жер бар. Ал трансформация кылып да кереги жок. Ал трансформация болгон убагында Союздун мезгилинде. Булар нени катып жүрүшөт? Ген план. Ана мен көпкө чейин ойлондум. Ген план бар экен Союздун малында. Эң биринчи ген план 83-жылкы ген план бар экен. Эми ошол ген планды көргөзсөм, байке бул эми эскиде дейт. Мен айттым, сен мына баягы ал ген планда Северная, ана Южная Ивановка деп бөлүнүп калган экен, ушу Ивановканы айтсакчы. Ана, например, Северная Ивановка деген жер мен көргөзүп атам. Мына ген планыңды көрүп атасыңбы? Ген план боюнча сенин акыркы көчөңөн Бычкага чейин бир топ жер бар экен. Ал бош турат. Бирок мына жерде застройканын ичинде экен, айыл өкмөттүн ичинде. Демек, бул жерге да бир көчө коюп, бир жок эле дегенде 300-400 үй батат. Анан жаңы ген планды чийгенде сен өкмөт уруксат береби сага кошконго жер? Мен таң калдым да, сага жаңы ген план үчүн ал жерди ошол өкмөт жерди кошуп бериш керек. Эгерде сен ошол эле айыл десең, мына турбайбы ген план? Өзгөрүлгөн жок да, алтыным. Мен ген планды айланайын. Мынандай пачка ген план. Мына азыр урматтуу шайлоочуларым, азыр көргөн бул аябай көп да, кагаздарда көп экен. Мен эми мынакей генеральный план застройки дегенди мына көрүп атасыңар. Карагылачы. Мына жерде 98-97 гектар жер көчөлөрүнө чейин. Азыр мынакей эми жана жазуусу кичине начар көрүнүп аткан экен, эми экранда кандай көрүнөт билбейм. Мына карагылачы. Клуб, мектеп, 1000 канча бала бакча, 2-3 магазин, кафе, чайхана, баня 35 месталык. Эл үчүн жасалган ген план. 6 соттуктан бөлүнүп, огороддор үй менен, 4 этаж үйлөр. Бүгүн гикке берсек, мына жерге нечендеген үйлөр батат. Неге катып атасыңар? Мына быйыл ушуну ген планды, кайра ген план жасайбыз деп 7 миллион бөлүнүп атат. Бетиңер барбы? 7 миллион ашыкча болсо мага мен сурабадым беле бала бакчага берип койгула. Мен бала бакчаңарды бүтүрөм депчи. Кандай бетиңер жок? Бала бакчага дегенде акчаңар жок. Интерактивный панель десем акчабыз жок дейсиңер да. Крыльцо айыл өкмөттүгөчү суу тийбесин деп айыл өкмөтүнө мына крыльцо жасап атыптыр да. 1 миллион 200 миңге. Алтыным, Ивановкадан 1 миллион 200 миңге үй сатып албайсыңарбы? Эмне болуп аткан? Бул эмне болгон акмакчылык? Ошол жерде бирөө сурап келсе, өлүп баратса бербейт да. Жок, алда жетпей калат. Мына 600 миң деди, анысы жетпей калды. Кайра 800 деди, 1 миллион 200ге. Футбольный поле кичинекей жерде. Сенин деле огородуң бар да айылыңдачы. Ошону тосуп коесуңдар. 4 миллионго чейин чыгып кетип атат булардын футбольный полесичи. Негизи канча салыш керек? Президент баягыда эмне дедиле? Айтты го, 25 миң доллардан ашпасын. Булар урганы жок. Мындай да, менин оюмча, мына булар деле эми 1000 киши тизме жок дейт. Эми такыр көкмээсиңерби? Айырмасы эмне? 1-чи турабы, 20-чы турабы? Эгерде сенин жанагы жериң 1000 кишилик болсо, сен списигиңде 800 киши турса, баары жетип атса, анын списигине кереги бар, кызыксыңар. Баарына жетет да. Бер жагын гикке берип койбойсуңарбы? Гикке бербейсиңерби? Салып койчу ушул жерден. Баарынын эле колунан келбейт. Эмнеге ошону тырышып бербейт? Эң башкы себеби? Аты, фамилия жөнүндө мындай. Аты коррупция, отчествосы коррупция, коррупционеров, коррупционерович. Ар жагы. Сатыш керек. Байланын баары эмнеде? Бир айыл өкмөткө келет. Сугалак да бар, сугалактыктан ушунда өлгөн да. Баягы келет, жанагыны бөлүштүрүп, ген планды чек. Мындай элге түшүндүрүш. Макул, 800 киши
800 кишинин арасында менин фамилиям бар. Бар меники. Бирок мен барып, мен жерим гана бербейсиңерби десем, не дейт? Очередь, список жок. Тизмебиз жок, жоолуп таппай жатабыз дешет. Жок, булар мынтип аралаштыра берген. Ошондон айтып берем эмнеге. Ошондо. Башында турган бир айыл өкмөт келет. Айыл өкмөт келет да, тууганы бар да. Анан кийин эми акча табыш керек. Анан кийин ал өзүнүн тизмесин тизет. Анан депутаттары бар. Алардан өткөрүш керек да электен. Анан ошолор менен сүйлөшөт. Анан бир тизме тизет. Экинчиси келет. Экинчисинде туугандар бар да. Ал да жылдырат алдыга. Үчүнчүсү келет. Ал жылдырат. Төртүнчүсү келет. Ар биринин списокту ар бөлүкчү экен да өзү. Ошондо ар бир келген айыл өкмөт өзүнүн тизмесин тизет. Мыйзам боюнча ал тизме жок дегенде жана айыл өкмөттүн жанында кээ бир айыл өкмөттөрдө ошентип илинип турат. Эли коридордо илинип туруш керек тизмечи. Ар бир адам жаран келет да өзүнүн тизмеден өзү карап туруп алат. Карап туруп анан көрөт. А буларда арыздарың жок. Анан байкуш эл кыйналып бүттү. Сиз буга чейин 4 жыл депутат боло тургансызбы, мисалы? Анан ушул маселени билгенсиз, туурабы? Эмнеге аягына чыга алган жоксуз? Мына жакында алдым да кагаздардычы. Анан кийин өзүңүз көрдүңүз го парламенттенчи, мен дайыма кыйкырып чыгам. Мен таң калганымчы, архивке барасың, бер десеңчи. Жок. Анан кийин, тизмени бер. Сен ал деген дейт. Укуктар бузулат элдики. Кандайча бузулат тизме? Эми бери элекпиз го ал жерди. Анан кийин каякта укугу? Эсти ал мага ал эл келип атат, тизмеден таап берчи дейт. Мен сенден сурап атпаймынбы, тизмени берип кой депчи. Анын укугу жок. Бузулуп атат, наоборот, бүгүн бузулуп атат. Сен тизмени бербеген үчүн бул барып каттай албай жатат өзүнүн жеринче. Анан кийин эң ошо мындай таң калыштуу болот да. Анан кийин бир күн ойлондум. Министр цифрового развития келип эле чырылдап эле мен өзүнө айттым, ачыгын алтыным. Ой, тетиги райондогу, областагы архивке буга чейин берип келаткан кагаздарын бул эмне? Мен акимдин токтомун сурап атам да, мен силерге тетиги бир секретный материал, биздин кайсы войсковой часть каерде турат, канча аскер бар деп сураган жокмун да алтыным. Жөнөкөй айыл районунун акиминин чечимин сурап атам. Мен сенин айыл өкмөттүн чечимин сурап атам. Ал чечимдин артында тизме турат. Ошону эле сурап атам. Мен аны эмне кылам? Мен аны кууруп жебейм. Мен сага мындай кыларга ишим жоктугунан келген жокмун да. Мага ошол элдер келип атат да, кайрылып атат, эми ыйлап атат. Бир киши келсе жакшы го. Бир тизмеден деп атам силергечи. Мына бир тизме только Новопокровка айылынын тизмесинде 9240 киши турат. 9200 бирдеменин кишинин тагдыры колуңда. Берип эле кой, мен барып туруп анын баарын инстанциядан өткөрүп келейин. Жок, тырышып бербейт. Акыры таптым. Мелимфан айыл өкмөтүнөн списогин табыш үчүн Министерство цифрового развития комиссия түздү, чиркин. Комиссия түздү. Комиссиянын мүчөсү кылып мени берди. Жөнөкөй бир кагаз. Комиссиясы барды. Эмне үчүн? Министрге ким приказ бере алат? Айтчы. Таштанбеков бербе депчи. Ким? Жана Шүмшүк Акылбек Үсенбекович. Көрсө балянын баары ошондо экен. Ал түшүп калгандан кийин анан келип айтып атышат. Акбүкөндүкенич тарынбаңыз. Эми бизге ушу приказ берди. Акими де келет. Акылбек Үсенбекович жардамчысы жардамчысына айттырып жетчи. Ошо кабыл албагыла. Эмне кылабыз эми биз дейт, мынакей. Анан кийин мен ошондо такыр чым көңүлүмүз аэропорттон эптеп эле экөөбүз бири-бирибизди момунтип учураштык. Жакында көрүшүп калдык аэропортто. Эмне кылат? Анан кийин мындай болбойт да. Эми алтыным мен деген эл үчүн. Эгерде сен мааниси кыскача. Эми корко турган жайы бар да. Келип айтып койбойбу? Тетиги жерге кирбечи, менин интересим бар. Тетияка кирбей, мен кудамдын интереси бар. Деп айтса эле токтоп каласызбы? Деп айтса эле токтоп каласызбы? Жок, токтогон үчүн бүгүн айтып атам да ошол жерденчи, фамилиясын айтып. Эми берип баштады ал да киши, бала акчасын берди. Жакында МИСтин бир анча-мынча оокаттарын бериш керек. Бул жер элдики. Депутат болбой калышыңызга кызыктар тараптардын эң башында ошол киши турат турбайбы да? Тура эле айтып атамбы? Эми баягы бир оштук палчанын бар. Катталардын баары ошол жерде экен, Ысык Ата да. Ошондо сиз бул кагазды жакында эле алып турсуз.
аягына чыгарыш үчүн сиз 8 чакырылышка барышыңыз керек экен да анда. Эми батасын берсе, бир анан дагы экинчи проблема бар да. Жок, ошого жооп берип койсоңуз. Эми ошого баратам да. Кийинки бөлүктө эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Ушундай кылып кете береличи, аягында кийинки бөлүк жөнүндө айтып. Эми кайра эле ошо жер. Только айыл чарба багытындагы жер. Урматтуу көрүүчүлөр, 8 чакырылышка депутаттыкка талапкер болуп жаткан Акбөкөн Таштанбеков менен жер маселеси тууралуу сүйлөштүк. Эми айыл чарба багытындагы жердеги маселелер тууралуу кийинки бөлүктө сүйлөшөлү.